Бизде кийинки коногубуз бар, тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын эл артисти, төкмө акын, манасчы, обончу, ырчы. Бизде бүгүн конокто Элмирбек Иманалиев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандуу таңыңыз менен. Куттуу таңыңыздар менен. Ушубак болсун, көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. 6-7 декабрда Элмирбек Иманалиевдин концерти болот экен деген маалыматтарды уктук. Ошон үчүн сизди чакырдык. Каякта болот? Мына баягы 6-7 деп айтылганы менен бүгүн эртең деген сөз десек туура болот. Мына бүгүн кечинде саат 18:00 филармониянын чоң залында башталат. Анан эртең деле ошол эле убакытта башталат. Концерттен ошол ташпиши деп коет го кыргызда, ошондой ташпиши менен жүргөн учурубуз. Бүгүн мына таңда биринчи сиздерге келип эл менен көрүшүп атабыз. Жакшы. Айтсаңыз, эмне менен өзгөчөлүнөт, балким баягындай театралдашкан болобу, себеби дегенде сизди да билебиз. Мыкты дагы баягы актерлук чеберчилигиңиз дагы бар. Кандай өзгөчөлүктөрдү киргиздиңиздер? Албетте, баягы ушул чоң программадагы концерттерден жеке өзүмдүн отчеттуу концертимен 3-чү концертим болгон. Ошол 3-чү концертим болуп атат. Мурдакы концерттерден башка жаңы программа бар, өзгөчөлүгү. Бирок албетте сиз туура айтып атасыз, бул жерде баягы буга чейин өзүмдүн күйөрмандарым, жалпы журтчулук билгендей эле атайын режиссер коюп аткан концерт. Башкача айтканда азыр мына Кырчында көчмөндөр оюнун коюу менен дүйнөлүк режиссерге айланып бараткан Алтынбек Максутов агайыбыз. Демек, бардык жакшы номерлер болуп турбайбы? Буйруса. Өзүңүздүн окуучуларыңыз ырдашабы? Бул жерде бардыгы камтылган. Албетте, эми мен өмүрүмдөгү орунтуу нерсенин бири бул менин ушул шакырт тарбиялоо болуп аткандан кийин албетте аларга дагы жакшы орундар берилди. Элмирбек кандай жүрөт? Кичинекей Бардык элдин кызы болсун. Жакшы өсүп атат, өнүп атышат жакшы. Ал да катышабы? Катышат. Жакшы. Сиздин ушундай баягы жакшы ырларыңызды эстрада жылдыздары аткарып жүрүшөт. Сиз өзүңүз төгүп жүрөсүз. Анан кийин сиздин ушундай жөнөкөй поэзия ырларыңыз дагы окулчу эле да. Ошолор дагы окулабы? Баары камтылат деп атпайм. Иши кылса кандай десем, мына бул чыгармачылыгымын 20 жылдыгы 2013-жылы, мындан 3 жыл мурун. Арадан билинбей 3 жыл өтүп кетти. Демек, бул жерде 3 жыл ичиндеги эл күбө боло элек чыгармалар дагы бар. Жаңы көпчүлүгү. Ошондой эле ал эми поэзия сөзсүз камтылат. Бул менин өнөрлөрүмдүн дагы бир өңүрү. Ал албетте болот. Жакшы. Айтсаңыз, негизи эле айтып коюшат го, баягы 99% эмгек, анан кийин 1% талант депчи. Сиз буга кандай карайсыз, кошуласызбы? Себеби дегенде көпчүлүк баягы таланттуу адамдар ошол эле эстрадада жүргөн биздин ырчылар деп коебузбу, жылдыздар деп коебузбу. Көпчүлүк эми ар кандай ойлор болот экен. Бирөө кошулат экен, а бирөө болсо жок, адам көбүнчө баягы ар жагынан болуш керек, таланттуу болуш керек деп баягы эми ар кандай айтышат экен да. Сиз ага кандай карайсыз? Эми 1% талантты 99% эмгек менен гана 100 кылууга болот да. А 5% болсо анда 95% менен. 50% болсо 50% эмгек менен болот. Эгер талантың 10% болсо, 90% кылбай 100% эмгектенип койсоң 110 болуп калат окшойт. Кандай болуп кетишин билбейм, андайды балким бир маселен бизде баягы бир гениалдуулук деген бар да. Ушуну улуу ойчулдар жакшы баягы айтып кеткен. Талант деген нерсе ушул бирөө эмгек менен жасай албаганды жасап коюу ушу талант да. Ушундай маселе бар. Жакшы. Акыркы учурларда ыр жазып атасызбы? Кайсыл темаларда жазып атасыз? Ыр жазганда ушул көбүнчө мен баягы эмне десем, өзүмдүн ички маселен обонум менен айта албай калган нерсени, же болбосо айтыштарда же ырдап айта албаган нерсенин баарын мен калем ала калып кагазга жазып
жеткизип келатам да. Жакшы. Акыркы учурларда жазып атасызбы? Кайсыл? Соңку убактарда албетте. Негизи менин могул обон жанры бул кичине бөлөкчө нерсе. Аябай дайым тынымсыз иштеген, башкача айтканда дайрадай тынбай агып турган чоң обончулар Шералиев, Абдыкадыров аталарыбыз ошолор деле өмүрүндө бир алды 400-500 обон деп айтып жүрүшөт. А бирок бул чыга бербеген нерсе да. Ал эми ыр жазылып турат ал. Соңку учурларда жазып жүрөм. Мына ушул кечемде ага да көп болушат. Жаш ырчылар дагы сизге көп барышса керек. Агай, мындай темада жазып берсеңиз деп. Себеби дегенде сиздин өзүңүздүн чыгармаларыңызды дагы аткарып жүрүшөт. Андан сырткары баягы өзгөчө бир буйрутма менен жазып бересизби аларга? Ушул эң менин талуу жерим, мисалы ушул буйрутма менен текст жазып көргөн жокмун, обон жазып көргөн жокмун. Бирок буйрутма менен төгүп ырдап жүрөм. Бирөөгө ушундай бирөө каалап аткандай кылып туруп жазыш кыйын болуш керек. Бирөө каалап аткандай кылып жазып бере беришиң мүмкүн. Маселен, мындай кичине калп айтсам керек, илгери мындай студент кезде 1-2 чыгарма буйрутма менен жазгам. Ошондой алып эле аябай канаттанып эле кетишти да. Ошодон кийин ого өтөрмөн опурталдуу нерсе экенин сезип чоочуп калдым. Себеби буйрутма берген кишиге сапатсыз болсо да жагып калуусу бул коркунучтуу нерсе. Ал жакшы болуш керек. Эң башкысы баягы жүрөктөн чыгыш керек турбайбы? Ооба, туура. Айтсаңыз агай, үй бүлөңүздөгү балким балдарыңызга дагы сиздин талантыңыздан берилдиби же байкап атасызбы? Балким балдарыңыздан дагы чыгып атат, баягы ыр жазып, сизди балким туурап комузду алып төгүп калышар. Мүмкүн мына азыр эми кичинекей балдарымдан уулумдун улуусу Эрулан. Ушул кичинекейинде жөн сүйлөп койчу, кийин эмне десе ырдайм деп. Анан азыр чындап эле мен бир кээде үйдөн комузду чанда бир кармайм үйдө, шарт деле болбойт, өзүм деле азыраак убакыт деле болом үйдө. Анан кийин ошол учурда үйдө комуз кармап калсам, азыр жаныма сөзсүз келет дагы отуруп бир күн айтып атат. Мен эмнеге ушундай черте албайм депчи. Анан ошо ичи бышып атса, демек бир каалоо барго деп ойлоп калдым. Жакшы, концертте тап койгон бүгүн эртең Улуттук филармонияда кечки саат 18:00 болот. Болот, Кудай буйруса. Билеттердин баасы канчадан канчага чейин болот? Билеттер 1 кылка эле баада болуп атат, 1000 сомдон. Мындайча айтканда эми мен азыркы маалыматыма караганда негедир жок 7 күнкүлөр 6-сына мына бүгүнкүдө бар экен, негедир эртеңки күнкү калбай баратат дешти. Демек шашылабыз. Сизге чоң рахмат агай, келип эртең менен убактыңызды бөлүп, жакшы маектешип өттүңүз. Биз менен чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Мындан ары да бир көптөгөн дагы жеке концерттерди коюңуз. Бүгүн сөзсүз түрдө бардык элге концертиңиз жагат деген ишеничтебиз. Бизде да ошондой жакшы ишеним бар, Кудай буйруса. Эми эң негизгиси концерттин сапаттуу болоруна биз 100% кепилдик беребиз. Рахмат, көп көрдү талантты агайыбызсыз. Бүгүнкү күндөн залкарыз, ушундан жазбаңыз. Ден соолугуңуз чың болсун, жакшы ийгиликти өткөрүп алыңыз. Бар болуңуз.